Карачы муну. Мына ичкен тамагын идишинде таштап кетишет. Мусорлар таштап кетишет. Мына салфеткаларын таштап кетишет. Жвачкалар азыр жула элек мына. Мына могу жвачкалар. Автобустун ичинин баары жвачка. Чайнап туруп таштап кетишет. Ал тебелене берип, капкара нерсеге айланып калат. Менин жүрөгүмдү өйгөн ушу сагыз. Каякты карасам бул капталдарына да чаптап кетишет. Чаптап туруп азыр бул кичине тазараак экен. Айланайын шумдук бир кырып атып кетиресиң да ошол жвачкалардычы. Топурак болуп келсе мейли, ал естественный да келесиң үйгө деле топурак менен келесиң. Бирок ичкен, жеген тамактарынын калдыктарын таштап кетишет да. Ушунчалык автобусду аяйсың да. Президенти жана көлдүн жээгин таза кармагыла деп мусорлардын баарын жыйнагандай биз да мусор жыйнайбыз. Ушунчалык жалко. Биз автобусту жакшы көрүп жуйбуз, анткени биздин милдетибиз. Урнан эмне коюп атат сыртка? Ошо урнага алып чыгып, ошо мусорлар таштаса болот эле да. Мына көрдүңбү? Монтип туруп. Азыр да бул кичине азыраак болуп атат. Жайындачы вообще пакет мусор чыгарабыз да. Анан эми кечирип койгула, грубо кетсем, кусуп чычып кеткендер да бар. Ушу чоң эле кишилер. Кичинекей балдардыкы да билинет экен, болуптур тиги чычырып ийиптир, сийгизип ийиптир дейин десең, вареньялар төгүшөт, балжыратып тиги напитокторун төгүп кетишет, полдун баары. Аны жууп чыгарбасак, ал действительно адамдардын кускусу эле келе турганга айланып калчудай. Биз школдо окуп жүргөндө уборщицалардын эмгегин баалагыла деп айтчу. Ошондой биздин деле эмгекти бааласа жакшы болмокчу, автобус жуугучтардынчы. Анткени биз автобустарды жууйбуз чын эле, жууп таза, элдерге таза чыксын депчи. Эртең менен татынакай болуп чыгып кетишет, кечинде келсең эле бүттү, мусорго айланып калат. Мага ордук жок, мен азыр чогултуп сыртка чыгарып жууп тазалап коет. Бирок ойлош керек да, адам менден кийин да бирөө берет деген бир сознание болуш керек да. Анан жаштардан, кыргызстандыктардан суранат элем. Ушу татынакай автобустар келип атат, электробус, мына троллейбустун ордуна. Ушунчалык таза кармасак жакшы болот эле.